Асыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазга чыгарда азыр алдыда айта турган дуаны такай окуйт эле. Демек, ал дуаны айтып жүрүү сүннет. Ким аны таштабай аткарса, жашоосу жарык нурга бөлөнөт. Алланын берекеси төгүлөт. Эки дүйнөнүн бакыты чындап байкалып көрүлөт. Эркек адамдын мүмкүнчүлүгү болуп турса, жамаат менен мечитте окуусунун көп пайдалары бар. Көзгө анчейин байкалып сезилбеши мүмкүн, бирок үй бүлөдө аялынын астында кадимкидей кадыр барк өсөт. Ал эркектин максаты чоң болот. Эмнеге дегенде, ошончолук Алланын буйругун, намазды жамаат менен өтөгөн адам үй бүлөсүн сыйлай билет. Чоң максат коюп, балдарын илим билимге талпынтып, жашоону кадырлап, өмүрдү мындай бир туура пайдаланууну угуна түшүрөт деген сөз да. Анан экинчиден, ал адам коомчул адам болот. Элине, жерине кадимкидей бир сүйүү сезими күчөп, мындай бир жакшы бир сезимдерге жетет деген сөз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жамаатка чыгарда, намаз окууга чыгар. Төмөнкү дуаны кылат эле, муну Имам Бухари, Имам Муслим бизге жеткирип берет. Аллахум иджал фи қалби нура. О Аллахым, менин жүрөгүмө нур бере көр. Ва фи лисани нура. Тилиме нур бере көр. Ва фи сам'i нура. Кулагыма нур бер дейт. Ва фи басари нура. Жана көзүмө дагы нур бере көр дейт. Ваджал мин халфи нура. Арка жагыман. Ва мин амами нура. Асты жагыман. Ваджал мин фауқи нура. Үстү жагыман. Ва мин тахти нура. Асты жагыман дагы төрт тарабыман нур менен курчай көр дейт, жарыктык менен. Аллахума атину нуран. Аллахым мага нур бере көр. Ва ан ямину нуран. Оң жагыман дагы. Ва ан шимали, сол жагыман дагы. Ва мин бейни ядай, чеке тарабыма, алды тарабыма дагы, алты тарабыма нур бере көр. Ваджал фи нафси нура. Жүрөгүмдү, нафсимди, көрөнгөмдү, руханий көрөнгө, жүрөгүмдү нурга бөлөй көр дейт. Ва азим ли нура. Менин жашоомду нурга бөлөй көр дейт. Демек, кимде ким жамаатка чыгуудан алдын намазга, эркек адамдар ушул дуаны окуп чыга турган болсо, жашоосу кадимкидей бир башкача нукка түшөт дагы, анан чоң максаттарды ал алдыга коет. Туугандар, анткени азыркы учурда бала чакабызды тынчтык заманында жакшылыктын кадырына жетип, илим билимге талпынтып окутуп калышыбыз керек. Үй бүлөнү сыйлап, мамлекетибизге, мусулман коомуна кадимкидей пайдабызды тийгизип калсак, анда ошол чоң максаттарды орундаган адам бактылуу болот демекчимин.